Тондар, ассаламу алейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 11 число 10-ай 2023 жыл Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5 чамасы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул сиздер көрүп турган тыпыйган сонун Дейвол Лабо автоунаасы Бишкек шаарынан сатууга коюлуп атат. Чыгарылган жылы 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 механика. Тугандар, көрүп турасыздар, арт жагы баягы дарбыз коон тартып, баягындай овощ фрукты тартып иштеткенге раса айтат да. Көрүп атасыздарбы? Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мен машина боюнча бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылайын. Варианттары бар. Вариантыны видеонун аягында мен сиздерге сөзсүз айтам. Так, жүрүңүздөр, алгач ушул ички салон боюнча баштайлы. Так, бардык заводской меткалар ордунда тугандар, бар жогу таптаза. Мынакей көрүп турасыздар, эшиктин обшивкалары, бул жер механический, алдыңкы айнек көтөргүчтөр электрондук түрдө. Так, мына сиденьялары дагы таптаза. Болгону момундай чаңдарын ачып коесуздар тугандар. Бул машина биз аркылуу заказ кылынып, качан түшүрүп алдыңыз таксыр? 27-си түшүрүп алдыңыз, а? 27-си 09-2023. Өткөн айдын 27-чи числосунда келген экспресс контейнер менен. Так, алды жагында пластмасты алмаштырыпсыз, а? Пластмас ушу жеринде аз-маз жаракасы бар болчу, ана мына жеринде. Так, жакшы. Сырты боюнча ушул. Так, анан ички салонго кайтып келе турган болсок, бул жак обшивкасы дагы таза. Көрүп атасыздар, чөнтөктөрү дагы бар, колонкалары бар. Бул жерден электропакет. Бисмиллахиррахманиррахим. Так. Таксыр күлүштү берип турам. Так, фаралар күйөт бул жагынан. Азыр от алдырып дагы көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Лабо тугандар. О, пол оборотто оталат экен. Так. Фаралар күйөт, дальний, ближний күйөт. Так. Сигнал бар. Печкалар иштейт. Так. Радионда караш керек экен. Муну эми ручник иштейт. Ручник законный иштеп турат. Панель жактары таза. Салондун лампалары иштейт. Үстү жагы да таза тугандар. Көрүп атасыздар. Так, мына бул винкоту. Эми ичине бир сыйра химчистка кылып коесуздар болгону. Мынакей. Баллондордун абалы. Көрүп турасыздар, протектор жаңы. Брызговиктер ордунда. Аморт, пружина бар жогу жакшы. Эшиктин мына асты жактары да таптаза. Болгону бир сыйра жууп тазалап коесуздар. Так, мына жагы капталына ачылат тугандар. Мынакей. Бул жагын капталыга ачасыздар. Сол жак водитель тарабы. Наркы жагы үстүнө көтөрүлөт, шапкедей болуп. Так, бул жактары машинен таза. Мына саргарып тургандар болгону бул красканы элекисине ошо туз жеп коюптур. Так, муну жууп салса болот, кетет. Калган жагы таза. Арткы дөңгөлөктүн состояниясы дагы жакшы. Так. Арт жагы да өйдөгө көтөрүлөт. Эми муну көргөзбөй эле коёюн, могу сыяктуу болуп артка ачылат. Мынакей. Ана мыносу дагы ылдыйга түшөт тугандар. Мыносу ылдыйга түшөт. Мынакей, сон экен. Азыр овощ фрукту саткандар ушундай машина алып алсаңыздар, сонун вариант. Тыпыйтып алып, Дыйкан базарга же Дордой Моторска айдап киресиздер, овощ фруктуну сатып алып, салып алып, өзүңүздөрдүн точкаңыздарга алып барып сатсаңыздар болот. Так, калган жагы запаскасы азыр таксырдан сурап берем. Жасай турган эч жери жок деп атат. Бул өзү свежий келген машина Кореядан. Ошо мен алдырып бергенмин тугандар. Буюрса видеонун темасына номерди коюп коем. Чалып байланышып көрө бересиздер. Растамошка болгон, оформление дагы болуптур. Жасай турган неси бар экен таксыр азыр?
Только айдаш керек бізге? Только бензин. Газ, бұл? Бұл газ туғандар айтмақшы. Өте экономичный болады. Газы құясыздар, только айдайсыздар. Бұл жағында жауып қойылы. Опа. Қайраттық көткөсіп қоясыз. Бұны қараңыздар. Так, туғандар, басы бойынша айтайын әме. Басы сомға, егер наличка болса 700 000 тұрып отады. Дағы сода қылсаңыздар болады. Егерде вариантқа сөйлессеңіздер дағы бұйырса бір 100 000, 150 000 первоначальный беріп тұрып, қалғанını дағы сөйлессеңіздер болады. Бірақ анда басы біраз өйдірек болып қалады туғандар. Аны өзіңіздер жақсы білесіздер, анан алмашу жолында қарайбыз дейді. Мындай жаңырақ машина болса, ақша қошып берсеңіздер болады туғандар. 500 000 тегерегідегі машинелер болса, же болса ушул 700 000 тегерегідегі машинелер болса, башма-баш дағы ақша қошып беру вариантымен сөйлессеңіздер болады. Бұйырса видеоның темасына номер қойып қоям. Ошол жаққа чалып, хозяин менен жолугуп, машинаны по факту көрөсүздөр. Анан көңүлүңүздөргө туура келсе, каалаган вариантта сүйлөшсөңүздөр болот тугандар. Мына ушундай. Бизден ыраазы болосуздар. Бизге кызмат болсо байланышка чыга бересиздер. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.